Саламатсыздарбы, урматтуу таңкы конок шоунун угармандары. Бүгүн 5-күн. Кайрадан бизде жаңы конок, абдан активдүү кыз, абдан активдүү катышуучу дизайнер, келечектеги азыр деле жакшы дизайнер. Ким дизайнер жумушка издеп атса реклама. Шайыргүл Манапова. Шайыргүл, саламатсызбы? Кош келиңиз. Рахмат. Hoş geldik. Мен Шайыргүл Манапова. Учурда студент. Түркман университетинде 4-курста окуймун. Келечек долбоорун катышып калганыма жана күз демилге марафонуна катышып калганыма аябай кубанам. Ал жакта азыр дизайнер, видео жасап, сайт жасап, өзүбүздүн ишибизди кылып жатабыз. Буюрса. Өзүм Жалал Абад областына караштуу Нокен районунда төрөлгөнмүн. Мектепти мен лицейде бүтүргөнмүн. Азыр Сапат билим берүү мекемесинде. Өзүм жөнүндө кыскача ушундай. Бир эки үч. Иштеди. Кетиресиздер. Бисмилlah. Көп долбоор жазап, анан көп жумуш жасап аткандыктан поледеги бир условияларда жаздырып жүргөн убагыбызда кээде ушундай техникалык бузуулар болуп калышы мүмкүн, бирок эч нерсе эмес, улантабыз. Шайыргүл, негизи окуу жолуң биз көп кыргызстандыктардыкына окшош болуп бара жатат окшойт. Сапатка окуп, билим берүү Сапаттан алып, андан соң Бишкектен Кыргыз Түркман университетин өткөндө Молдо Газы ушундай айтып берет болмош керек. Негизи жашоодо башталып атканда кандай кызыктуу нерселер болду? Билелек. Элиз айтты. Мен жашоомдо баары эле мындай уланып берет, өзгөрүп турат менин жашоом көбүнчөчү. Мен өзүм азыркы учурда ошо күз демилге марафонун алкагында жеренин долбоорун жетектейм. Экологияга келип калган себебим деле TOEFL болуп калган. TOEFLга даярданып жаткан учурда экология боюнча китеп окуп, ошо 9-10 класс болчу, ошондо окуп, кызыгып, экология боюнча окуп, андан кийин көбүнчө видео материалдар, контент жасаган аябай адамдарга көп ошол нерселер таасир берет экен. Ошол таасирди берейин деп анан дизайндарды окуп, видео жасаганды үйрөнүп кеткем. Анан Бишкекке келип да ошону улантайын деп, Бишкекте деле экология боюнча бир аз Манассада иштеп жүрдүм. Анан Бишкекке келип студияга кирдим. Видео жасаганды дагы да жакшы үйрөнөйүн, дизайнды дагы да жакшы үйрөнөйүн деп. Ал студияга барганда бизде программист байке бар эле. Ал сайттарды сунуштап калды. Анан сайт сунуштап калып, ошол программирование боюнча бир аз информация берип, кийин Жылдыз академия чыгып калды, алдымачы. Анан Жылдыз академияга катышып, азыр программирование окуп жатам. Ошо баарын бириктирген аракет кылгым келет менчи. Мындай ар башка сфера болуп кетти. Азыр өзүм окугам деле туризм, бирок сайтты дагы, туризмди дагы, контент, дизайн баарын бириктирип бир нерсе чыгаргым келет да. Өзүмдүн кыла турган нерсемди жакшы бир жака колдонгум келет. Кызыктуу экен. Негизи дизайнды сен атайын окудуң беле? Дизайнер болом деп же кандайдыр бир шык бар беле дизайнга? Дизайн телефондон жасачумун өзүм элечи. Андан кийин анчалык күчтүү жасаш үчүн ноутбук керек экенин билип, анан курска жазылганым. Атайын Тентек деген студия бар бизде. Алар Кыргызстанга тиешелүү баягы историяны чыгарышат, анимация түрүндөчү. Этностилге мен көбүнчө кызыгам да, этностилге, кыргызча кийим, кыргызча тарых, анан ушундай нерселергечи. Анан ошолор курс ача баштады, графический дизайн депчи. Анан мен аны баягы графический дизайнда боюнча анча билимим жок болгондуктан жазыла берейин деп барып, алар менен сүйлөшүп, ошо кыргызча контентке кызыганмын, ушундай чыгаргым келет деп айтып, ошолорду окуганмын. Биз 5 эле адам окуганбыз. Кийин азыр өткөн жакында сурасак, алар уже графический дизайн курс ачып атыптыр. Только азыр контент чыгарып иштеп атыптыр. Алар менен байланышым бар. Анан вот күз демилгенде эле баягы издешпей табышкан адамдарбыз деп ойлойм да мен. Анткени
мен өзүм да ошо кыргызча нерсеге аябай көп мындай билем, күйөм да кичине ичимечи, кыргыздар кыргызча депчи. Анан ошого сиз, Олжобай агай, Тимурмон баарыбыз көбүнчө мындай мекендештерибизди, региондо жашагандарыбызды алдыга түрткүбүз келет. Анан менимче бири бирибизге көмөк көрсөтүп, колдоо көрсөтүп кылсак, чоң ийгиликтерге жетишебиз. Ошол кыргыз тилинде жазылган долбоорлор күйгөн себептери да бар болуш керек деп ойлойм. Кандай ушундай көйгөйлөр болду эле, или кандай көрүнүштөр бар ошол кыргыз тилинде ушундай долбоорлор аз же болбосо региондордо кандайдыр бир ушундай көйгөйлөр бар деген сайттар бар болуш керек. Бирде сиз да айткан болчусуз, баягы мен орус мектептери аябай жакшы, анан кыргыз мектептер илгерки садик болчу, анан ошол мектеп болуп калган. Университетке келсем, университет деле ушундай экен депчи. Орус тилдүү, мисалы КРСУ, АУЦА дегендер күчтүү, зданиясы да жакшы, билим деңгээли да жакшы. А кыргыз университеттер болсо баягы здания эски, билим деңгээли начар болгондор депчи. Анан ошол нерселерге мен да көзүм мындай ичине эле түшө баштадым да, мурунтадан элечи. Неге мындай кыргызча деген нерсени укканда баягы эптеп септеп деген бир ой келет да. Эптеп септеп кылгым келбейт, мен көп нерсени өзүм делечи, колдон келсе мындай хоть убактым көп кетсин, бирок жакшынакай нерсе кылып чыгарганды мындай аракет кыламын да. Эптеп септеп көбүнчө кыргызча деген нерсе ушу мен деле эптеп септеп деген нерсе угулат да, көрүнөт дизайн боюнча. Мисалы кыргызча курс десе эле, значит кыргызча болсо, значит эптеп септеп болот, орусчага жазылайын депчи. Өзүмдө да ушундай болот. Ошол нерсени өзүмөн да жоготуш керек болот да. Кыргызча жакшы контент чыгарыш керек. Экология боюнча баягы кыргыздар уюштуртат десе, значит бул болбойт экен, орустар уюштурса болот деген сыяктуу болчу. Анан ошол нерсе айылга барганда баягы кичинекей инилерим бар, сиңдилерим бар, 5-6 жаштачы. Аларда деле ушундай да. Кичинекей, бирок орусчага аракет кылышат, кыргызча үйдө анча көп сүйлөшпөйт. Анан аларга айтып, манас деле мындай орусчасын окушуп ошентипчи. Анан ошондон баштап, эгерде биз ушундай баягы деңгээл менен улантып берсек, кыргыз тилин жогото алабыз. Анткени кыргыз тилин жогото алабыз, тарыхыбызды жогото алабыз. Өзүбүз элечи орусчага аракет кылып атып, англисчеге аракет кылып атып, алар деле жаман дебейм, бирок эне тилибизди сакташыбыз керек да. Буга деген ата бабаларыбыз мындай канча аракет кылышкан, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов дегендерчи. Анан ошоларды хотя бы биз жоготпой алып кетишибиз керек. Тамашоуду да көргөм бирде. Илгерки кыргыз дөөлөтү деген аябай чоң бир территорияны ээлеп күчтүү бир дөөлөт болгон экен. Азыр баягы кичинекей эле да, картадачы. Анан айтып, тамашоодо айтат да, ошол баягы моралын берипчи. Мынакей азыр биз кыргыз дөөлөтү эмеспиз, бирок Кыргызстаныбыз бар, жок дегенде ошону алып калалы депчи. Эгер биз баягы ар жерге чачыранда боло берсек, бул кыргыз кичинекей территориябызды эле жок кылып салабыз. Кийинки жылдары ошого антпеңиздер деген сыяктуу моралды берет. Ошого мен дагы баягы орустарга неме болбой, баягы астында болбой, түрктөрдүн астында болбой, немистердин астында болбой, кыргыздар өзүбүз бир күчтүү эл болушубуз керек. Тилибизди дагы билген, тарыхыбызды дагы билген, маданиятыбызды билген деп ойлойм да. Айылга барганда мен дайыма үйдөгүлөргө көбүнчө кичинекей инилериме, кошуналарга баягы кыргызча сүйлөп манас окуп берген аракет кылам да. Манас окуп берип, тарыхты айтып берип, мындай болгонбуз, тигинде болгонбуз, кыргызча бул деген челек болот, кыргызча бул деген мондай болот деп айтыпчы. Кыргызча, орусча, англисче, немисче үйрөткөн аракет кылам да. Мындай бир эле кыргызча эмес, алар да билсин, бирок кыргыз тилин да көбүрөөк бактасын дегендей болчу. Рахмат, кызыктуу сүйлөшүүлөр болуп атат. Темалар боюнча, идеялар боюнча. Анан Жеренеде иштейм, Жерене бул экологиялык долбоор депчи. Анан Швецияда Грета Тунберг деген бир кыз бар, аны баары тааныйт болуш керек. Ал болсо мектепте окуп жүргөндө 5-чи күнү мектепке барбай, негизи Европада мектепти калтырсаң бул аябай чоң көйгөй да. Анан мектепке барбай, ошол неменин астына барып, хакимияттын астына барып, пикет жасаган да. Экология жөнүндө биз ушинтип экология бузуп атабыз деп. Анан ошондон кийин аябай хайп болуп кетип, оонго чейин сүйлөп, анан дүйнө жүзү тааныйт. Анан ошол экологияны аябай күйгөн деп эсептейт да. Анан ошондон баштап Friday for Futures деген неме болуп турат.
өткөндө да болгон Германияда, Европада дагы 5-нчи күнү ушул жаштар чыгып алып экология деп күрөшөт да. Анан экологиялык партиялар дагы аябай күчтүү Европада. Анан эми мына биз азыр долбоор жазып атабыз, ар кандай. Анан мен карасам ошол экология долбооруна, жерине долбооруна жалаң жаштар кирет да, жаш балдар, кыздар. Суроо, эмне үчүн жаштар или эмне үчүн сен ушул экологияга кирип, ошол экөөнү жазып атасың? Мындай экологиялык көйгөйлөр барбы? Эмне себептен? Жаштар деп айтып жатасыз, анткени менин оюмча эмитеден баягы экологиялык аң сезим бизге эми кирип баштады. Анткени айылга барсам, баягы таштанды ыргытуу, пластика колдонуу бул обычный күндүк эле адат болгон да. Айылга барсам мен үйдөгүлөргө айтам, же тайнеме пластика колдонбоңуздарчы деп айтканын тартынам бир азчы. Улууга акыл үйрөткөнүм туура эмес да, бир чети алар деле башкача болот. Айта албайм аларгачы. Анан мен өзүм кичинекейимде деле 1-2 классымда таштан ыргытып коет элем. Мага бул нормалдуу нерсе болчу. Ыргытып коет элем. Андан кийин бир аз чоңойдум, 7-8 класс болдум. Таштан ыргытпаш керек экен деп калдым. 10-11 класс болдум. Таштанды такыр эле жаратпаш керек экен да. Ыргытты бул жакта турсун, жаратпаш керек экен. Аракет кылыпчы. Бул нерсе мисалы чет мамлекеттерде, Европаларда экологиялык аң сезим өнүккөн, аларда ошо мектеп программаларында бар. Видео материалдар айтып, экология бул аябай маанилүү, ушундай деп айтылат да. А бизде ал нерсе көп сүйлөнбөйт. Бизде көбүнчө баягы саясат, менин оюмча, дагы башка бир мындай анча өтө маанилүү болбогон нерселер көп сүйлөшүлөт да. Ошондуктан экология биздеги Кыргызстандагы көз караш бир аз кайдыгер, ушу улуу муундарда, анан жаштарда деле бар бул нерсе. Бирок ойлойм, ишенем, азыр көп жаштар чет мамлекетке барып көрүп келип атат. Мен өзүм да ошо Германияга барып келгенде дагы да көп нерсе мындай сездим да. Биз кылат экенбиз, колубуздан келет экен, өзгөртүшүбүз керек экен. И бул өзгөртүшүбүз керек экен деген 5-6 жылга эмес, уже кийинки жылы 2-3 жыл арасында өзгөртүш керек экен. Анткени уже бир сөз окудум эле, бүгүн уже кеч депчи. Бүгүн уже кеч. Биз эртең бирси күнү дагы андан да кеч болот да. Ар күнү аракет кылышыбыз керек. Германияга барганда ошол газетага чыгып калдык эле, бир себеп болуп. Газетага чыктык, анан коллегаларым айтып калды, ушул газетага чыктыңар, сонун маек болуптур деген сыяктуу айтыпчы. Анан мен газетаны уже унутуп калган болчумун, иште болуп, жумуш күнү болуп, дем алыш күнү издей баштадым. Газетаны алып коеюн, өзүмө кийин эстелик болот, Германияга барганда газетага чыктым эле деп эстеп жүрөм деп газетаны издеп магазиндерге бардым. Барсам, ал жакта система мындай экен да. Бүгүн газета чыгат, ошол күнү элдер окушат, эртеси күнү макулатурага кетет экен. Анан магазинге киремин, элдерден сураймын, ушул газета жокпу депчи. Мен уже 2-3 күнөн издей баштадым эле, уже ал газета жок экен да. Анан газета чыгаргандардан уже 1-2 коллегам тааныйт экен, аларга айтсак, алар да айтат, бизде да жок депчи. Анан алар деле уже баары макулатурага келет экен да, газеталар. Кийин коллегаларым айтып, алар тааныштарына айтып, араң бир газета тапканмын. Ошол нерсе да мага аябай таасир эткен да. Бизде бир эле пластика азыр пластика деле көп эмес, бирок бир аз баягы кайра иштетүү жүрүп жатат. Бирок кагаздарга, ошолорго көп нерсе иштетилбейт кайраданчы. Анан менин оюмча кайрадан иштетүү деле не вариант. Анткени кагаз деле бир иштетесиң, 2 иштетесиң, 3 иштетесиң, кайра иштетесиң. Андан кийин уже иштете албайсың да. Биз жаратманбыз, биз акылдуубуз, өзүбүз ойлогондон дагычы. Буга чейин ташка жазып келгенбиз, андан кийин кагазды ойлоп таптык. Эми мындан кийин андан да жакшысын ойлоп таба алабыз да. Экологияга зыян бербей турган, башка кылбай турган ошондой нерсени кылабыз. Бирок айтат го, бир баш жакшы, 2 баш андан да жакшы депчи. Биз көбүнчө мындай ушул нерсени, менде андай идея жок, эмне жасаш, кагаздын ордуна эмне колдонобуз, бирок башка адамда болушу мүмкүн да. Жерене долбоору ошондой адамдарды экологияга көз карашы мындай аябай бир нерсе кыламын деген же кыла турган идеясы барлар кошулуп бир нерсе жасайт. Ал нерсени чөйрө долбоор аркылуу болот. Мага мисалы Азамат агай идеясы аябай жагат. Кандай долбоорлор бар, анан кийин кандай иштейт дегендечи. Азамат агай мен ойлогон жылымда жакшы бир пландар болуш керек, бирок мен көрүп мындай сонун долбоор дейм да ишименчи. Ушул нерсе чын эле реализация болсо, баардык нерсе Азамат агай ойлогондой болсо, менин оюмча жеренде долбоору дагы күчүнө кирип
Кыргызстанда дагы макулатурадан дагы бир жакшы бир варианттар ойлоп чыгарылып, ал нерсени дүйнө жүзү да колдонуп дегендейчи. Ошондой бир жакшы бир үмүттөрүм бар. Буюрса. Абдан кубанычтуу, ооба кызыктуу долбоорлор болуп атат. Анан мен да кубанып жатам ошол долбоорлорго сага окшогон акылдуу, креативдүү адамдар келип ушундай суроолорду койгонго. Анткени мага мындай суроолор даже келбейт да. Кантип кагаздан башка нерсе ойлоп тапса болот деген сыяктуучу. Бирок албетте сен туура айттың, таштан башталган кагазга өтүп, мындан дагы жакшы бир экологиялык түрдө жакшы нерсе чыгарса болот эгерде ушундай суроо пайда болуп келсе депчи. Анан дагы бир жакшы нерсе айтып кеттиң окшойт, Германияга барып келгенде депчи. Кантип Германияга келгенсиң, эмне болуп Германияда иштеп жүргөнсүң, анан кантип эмне үчүн кайра Кыргызстанга келдиң? Ошол жөнүндө айт. Германияга биринчи курста жай каникулда барганмын. Erin Job деген программа болот. Бул студенттер үчүн. Балким арабызда студенттер болсо, аракет кылып көрсө болот. 3 ай Германияда иштейсиздер. Мен ал жакта Kaufhaus деген жерде иштегенмин. Ал торговый центр. Обычно ал жерде ошол кардарларга консультация бересиң. Алар издеген нерсени табышасың, ушундай болчу. Германияга баруу ошол эле иштер менен чектелген жок да менде. Барасың, элди көрөсүң, жашоо кандай, салыштыруу аябай көп болду мендечи. Бизде мындай, Кыргызстанда мындай, Германия тигиндей экен, бизде мындай экен депчи. Көрүп аябай адамдардын ан сезими, көп нерсесин мен өзүмдүн да көп нерсени өзгөртүп коюшту, ал жакчы. Кыргызстанга келдим, анткени бизде договор ушундай болчу. 3 ай иштейсиң, 3 айдан кайра Кыргызстанга келесиң дегенчи. Окуум бар, 2-нчи курста окушум керек деп. Договор бүттү, анан Кыргызстанга келип кайра окуумду улантып жатамын. Ошол Германияда болгон нерселер дагы пайдалуу бир системаларын экология жаатында именно Кыргызстанга алып келгим келет. Ал нерсе кыйын деп ойлобойм, анткени немистерге эгерде бул нерсени айтсаң деле алар кубануу менен баягы кучагын ачат деп ойлойм да. Анткени алар экология бир эле Германияда макулатура болсо, Германияда ушул немер болсо эмес, бүткүл дүйнөдө болсо деген да алардын оюндачы. Бардык дүйнө жакшы болсо деп. Бул нерсени эмнеге айтып атам? Бир таанышым айтып калды, немис алчы. Анан Турцияга барыптыр. Турцияда аябай көп тоже пластика колдонулат экен да. Отзывдарын жазганда түрктөр өздөрү да айтыптыр. Немистер чын эле баягы экологияга аябай жакшы маани беришет. Отзыв жазганда алар көбүнчө жазат экен. Турцияда көп пластика колдонулат, суранычы азыраак колдонуңуздар, мынтиңиздер, тигинтиңиздер депчи. Россиядан келгендер болсо, тамакка көбүнчө нааразычылык айтылат экен. Тамактар мындай экен, же тамак жакшы экен, обслуживание мындай экен депчи. Ошентип айтып берди бизге, биз чын эле балким экологиялык көз карашыбыз ушундай окшойт, Кыргызстанда да ушундай, сиздер ошону оңдоңуздар деп айтат да бизгечи, үгүттөп. Анан айтам, эгерде баягы обработкалар барго, сиз да билсеңиз керек, Азамат ага, баягы пластиканы салсаң акча берип, дагы башка нерселерчи. Бул нерсе адамдарға кызыктуу да. Мен деле өзүм Германияда жүргөндө пластик эч ыргытчу эмесмин. Акча аламын деген ой менен делечи. Азыр берсем, ушу хотя бы ушунча цент алып калат депчи. Көп адамдар ошентип пластиканы тапшырат. Бизде баягы акча балким бербеген үчүн дейинби, же экологиялык аң сезим жок болгон үчүнбү, көбүнчө ыргытып, баягы кайдыгер мамиле болот да. Ооба, туура айтасың. Чындап эле абдан кызыктуу, ушинтип чет өлкөгө келгенде көзүң ачылат. Кантип бир эле адамдар, баарыбыз адамбыз да, бирок ар кайсы мамлекеттерде башкача жашашат, көз караштары, өнүккөндөр да башкача депчи. Немистер чындап эле аябай тың эл, чындап эле пластиканы 300 километр алыстыкка барса дагы чогултуп, сумкасына салып, үйүнө алып келип туруп тапшырат. Эч ким пластик ыргытпайт. Эми аябай таза жүрүш, мындай ыргытпаганга аракет кылбайт, бирок тазалаганга аракет кылышат. Ар бирөө тазалайт. Бизде дагы ушундай бир көйгөй барго, эме ыргытпагыла депчи, бирок бизге мындай тазалап тургула деген көйгөй жок да. Башка бирөө ыргытса дагы эч ким артынан тазалап кетпейт да. Эле кетчү эмес, азыр болсо ошол көйгөй өзгөрүп баратат окшойт. Ошол эле силерге окшогон жаштар чыгып, жок биз деген ушинтип жыйнашыбыз керек деп ар кандай флешмобдор уюштуруп, ар кандай акциялар уюштуруп жазалап атышат. Анан албетте ошол кыргыз тилдүү, кыргызча ойлонгон адамдар да ошол нерселерге көбүрөөк кошулса, көпчүлүк болуп тазарып да алмакпызбы жерибиз, экологиялык жактан.
кызыктуу. Анан долбоорлор боюнча дагы биз азыр жазып аткан долбоорлор көбүнчө ошол кыргыз тилинде болуп аткан нерсе. Бул жөн эле биз биринчи ошол өнүгүп өсүүбүз үчүн жазылып атат. Анан албетте биз ошо менен калып калбастан башка тилдерде дагы долбоорлор жасап баштайбыз. Кийинчерээк башка тилдүү адамдар менен чогуу коллаборация кылып, ал жакта дагы андан кызыктуу болот, бир шашпайт. Кайра Кенжен кайрылып келели. Кандай пландар бар? Мен билем, сен шаардан дагы көп ошол келечектин студенттери менен бирге жолугасың, жолугушуулар уюштурасың. Эмне кылабыз деген ойлор бар? Келечек бүткөндөн кийин, марафон бүткөндөн кийин. Негизги жыйынтыкты жакшы бергим келет. Сиз мурунку ошо таңкы конок рубрикасында айтыпсыз. Ошол азыр келечекте окуп жаткандардын баары программист болбойт деп туура эмес айтат экенбиз. Баары программист болот, бирок башка долбоорлордо депчи. Менин оюмча деле чын, балким баарыбыз программист болобуз. Мен деле мурун видеограф, дизайнер, тиги бул болуп жүрсөм, азыр ошол программирование окуп атам, бекер окуп атам. Бекер окуунун деле өзүнүн бир чоң жоопкерчилиги бар. Айдан эже, Бакыт байке, Олжобай агай, Тимур байке, ошолардын баары бизге бир мындай жоопкерчилик берип койгон да үстүбүзгөчү. Ошону актагым келет. Бекер окутам, бир эле окутуп койбостон soft skills, hard skills баарын жакшы түшүндүрүп жатышат бизгечи. Командная работа менимче аябай жакшы үйрөндүм бул жактан. Фронтендти жакшы окуп, анан бэкэндти окуп, full stack developer болом деп өзүмчө бир максат коюп койдум. Балким майдын аягында дагы дипломная работам бүтөт. Дипломная работа бүтүп, дипломду алып, андан кийин сразу окуумду да бүткөндөн кийин экинчи баягы өзүмдүн ийгилигим катары жумушка да орношом деп план коюп атам өзүмчү. Фронтенд же болбосо ошол UI UX дизайн, анткени ошол тармакка да кызыгып жатам азырынча. IT сферасында ийгиликке жетишсем деп атам майдын аягына чейин. Анан алдыңкы жылдарда экология боюнча ошо негизи мектеп учурундан бир сезим, бир ичимде бир нерсе бар болчу. Ошо Жерене долбоору мага бир себепчи болуп жатат. Жерене долбоорунда алып кетип, кыла турчу нерселерди сайт жасап, Германиядан переобработка болчу нерсени алып келем деп пландап жүргөм. Ошону балким алып келип сүйлөшүп, биз ойлогончолук татаал деп ойлобойм. Анткени баарыбыз адамбыз. Мындай бул мени тоготпойт да деп мындай мурун ойлочумун менчи, буга сүйлөсөм азыр бул ким, мен ким депчи. Азыр андай ой жок. Мен президент болобу, башка болобу, ортодо болгон бир маселени айтып, Кыргызстанда ушундай болуп жатат, келиңиз ушул нерсени алып келели деп мындай неме кылганмын, азыр тартынбай калгам да, айткан өз оюмду айткандайчы. Ошентип Германияда бир жакшы бир нерсени Кыргызстанга алып келгим келет экология боюнча. Бул дагы алдыда пландарда бар. Азырынча менде ушул эле. Ойлор аябай жакты, чындап эле кызыктуу экен. Чындап эле балким менталитеттер өзгөрүп, өзгөрүүлөр келет. Негизи жашоо татаал эле, бирок ошол бир адам ошол жашоо татаал жашоону өзгөртүп, жакшы жашоого умтулуп, жакшы жашоо түзө алат. Ошондуктан биз жаза беребиз, кандай оорчулук болбосо дагы. Анан бизде түз эфир айткандай эле, коноктор бар. Бүгүн форматта бир аз башкача болду, кызыктуу болду, бирок антсе дагы урматтуу коноктор, алоо тилек, суроо, мен бир нерсени унутуп калган суроолор болсо да бергиле, күтөбүз. Сырга айым, кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү коногубуз өтө кызыктуу экен. Саламатсызбы? Менде мындай суроо. Сиздин тажрыйбаңыз өтө керектүү, өтө заманбап, биздин планетага, адамзатка керектүү жакшы нерселерди алып келип жатыпсыз Кыргызстанга. Менде мындай суроо пайда болду. Сиз үй тиричилиги, күнүмдүк турмушта кандай ошол идеяны колдоносузбу? Кандай сизде жаңы нерселер бар, мисалы тамактарды, мисалы
мусорго ыргытпай же болбосо бир күнүмдүк турмушта өзүңүздүн жашооңузда ошол переработка нерсени же болбосо ар кандай бир нерселерди үнөмдөө же болбосо ошол бир сиздин ресайкл ошол идеяны колдоносузбу? Колдонсоңуз кандай нерсе колдоносуз, эмнелерди үнөмдөйсүз, кайсыл нерселерди ошондой ресайкл кыласыз, ошол жөнүндө айтып бере аласызбы? Рахмат, саргайым. Жакшы суроо болду. Күнүмдүк жашоодо колдоном, дагы да жакшы колдонууга аракет кыламын. Алардын биринчиси, мен правага окуганмын. Правам бар, бирок машина албай жүрөм. Анткени экологияга зыян депчи, машина албай эле коеюн, азыр өтө деле керек эмес. Албай эле коеюн, маршрутка менен жүрөйүн же жөө эле басайын депчи. Биринчи ошол, анан экинчиден пластиканы глобустарга, Фрунзеге барып, биз проект кылып келебиз. Ошондо үйдөн пакеттерди алып кетем өзүм. Бул нерсени Германиядан үйрөнүп. Германияда пластикада аябай кымбат дейм, бирок акча сатылат да, бизге окшобой 1 сом 2 сом эмес. Ошондуктан дагы экологияга зыян бербесин деп үйдөн өзүнчө бир пакет даярдаганбыз, ошону алып кетем. Анан үчүнчүдөн болсо тамак аштын калдыктарын негизи көбүнчө калтырбайбыз, ачып деле кетпейт. Баягы биомүл деп коет немисчечи, баягы органикалык алманын сырты, картошканын сырты дегендерди көбүнчө баягы айылда ошол нерселерди айылдан үйрөнгөм. Бизде айылда ал нерселерди баягы огородко эле себип коет. Огороддон өзү гумуска айланып жаратылышка дагы бир витамин болот да жергечи. Бул жакта деле ошондой. Шаарда болом, шаарда деле бизде баягы огород бар, ошол жака таштайм. Баягы нандын ушактарын болсо терезеге коюп коем. Терезеде бизде баягы чымчыктар, анан бизде тыйынчыккан бар дарактардын арасында. Ошол тыйынчык чычкандар келип, чымчыктар келип жеп кетет. Ошол эле азырынча. Бирок келечекте дагы мындан да көп нерсени кылсам болот дейм өзүм. Анткени өзүм баягы кагаз колдономун. Каалабаган нерсе дагы иногда баягы таштанды болуп кетет. Таштанды жаратпаганга аракет кылам, бирок каалабай туруп таштанды жаратып алам. Ошону дагы да көп нерсе кылсам дейм. Анан кийимдерди аябай көп болуп кетет. Кичинекей кезибизде бизде менталитетте ушул нерсе жагат. Бир эжеси кийет, анын сиңдиси кийет, сиңдиси тууганына берет, ошентип бир кийим көп жыл жашайт да. Бизде ушундай, бизде деле мен да өзүм эжелеримден аламын, эжелеримден алганды кайра сиңдилериме берем депчи, ошондой болот. Анан кийимдерди деле көп ыргытпайбыз. Жакшы бир пайдалуу нерсеге иштетилип кетет, ал нерселер делечи. Же полтиракка болуп кетет, же болбосо айылга барсаң айылдагылар баягы талаа кийип коюшат, ошондой болуп. Кийимдер көп иштетпейбиз, таштанды кылбайбыз. Менде азырынча ушул эле. Чоң рахмат. Дагы суроо берсеңиздер болот. Чоң рахмат, сизге ийгилик каалайм. Рахмат. Баарыңыздарды чакырам. Экология бул бир эле жерене долбоорун эмес, же болбосо мага эмес, Азаматага эмес, баарыбыздын жерибиз. Эгерде биз Кыргызстаныбыз баягы аябай таштанды болуп, полигон кечке күйүп жатса, бул Кыргызстанга эмес, Германияга да залакасы тиет. Бир эле адамдын баягы бул бир эле пластикада деген нерсеси бир адам эмес, ошо 7 миллиард адам айтканда бул аябай чоң тонналаган пластика болуп кетет. Ошого бир пластикалык баягы пакетти деле мындай жакшы бир колдонбогонго аракет кылыңыздар. Анан баягы биздин шоро саткан эжелерге деле мен аябай бир нерсе кылгым келип жүрөт, бирок билбейм да эмне кылыштычы. Шоро сатканда биз баягы Бишкекте көп ичебиз. Башкалар балким башка чет мамлекетте жүрсө билбеши мүмкүн. Кагаз да, пластика деле эмес, кагаз, анан аны кайра эмне кылышат экен. Ошондо көп адам баягы ысык болуп жатканда көп шоро ичет, анан калып кетеби билбейм да ошону эмне кылышынчы. Анан балким ошонун ордуна бир башка нерсе ойлоп тапсакпы, же ушундай бир маселе менен жүрөм оюмдачы. Бирок таба элекмин. Ошого андай майботул дегендер болот го. Ошол нерсени дагы көтөрүп жүрүүнү сунуштайм, эгерде бир сунуш болсочу. Суу алсаңыздар же шоро алсаңыздар, ошого эле куюп алып жүргөнү. Бул деле кичинекей нерсе, бирок колубуздан келет бул нерсечи. Колубуздан келген нерсени кыла берели, анан калганы акырындан боло берет. Чоң рахмат. Кандай сонун маек.
ушундай сүйлөшүүлөрдү уккандан кийин элестетесиңер биздин Кыргызстандын келечеги кеңинче. Орто жолдон азыр бирөө суроо бербесе неме деп. 4-нчү курс болуп калдың, качан күйөөгө тиесиң, качан балдар төрөйсүң деп башта электе биздин маекти аяктайлы. Чындап эле экология маданият аябай өнүгүү күчтүү болуп келатат. Немистердин дагы тамак аш экология маданияты да аябай башкача да. Булар көп тамак жасабаганга аракет кылышат. Үнөмдөп жасайт да. Сен точно ошол тамакты аягына чейин жеп бүтөсүң, бир отурганда деп ошончолук эле тамак жасалат. Ошонун тамагын тарелкасын таптаза кылып туруп жеп туруп, анан тарелкасын түзүп коет. Бизде болсо күз болуп атат азыр. Той, тамак аш толуп тура. Бизде калан салыштырбай эле коелу. Бирок чындап эле азыр Чаял айтып аткан ойлор аябай кызыктуу. Балким ошол жаштар менен биргеликте кызыктуу долбоорлор жасап, кызыктуу иштер жасап, башкаларыбызга бирге чогуу күрөшүүбүздү улантабыз. Рахмат. Ийгилик каалайм. Көптөгөн ийгиликтер болсун. Ийгилик буюрса жаратылышыбызды чогуу коргойбуз. Ушу менен биздин таңкы конок шоубуз рубрикасы аяктайт. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Албетте укпай калгандар, биздин социалдык тармактардан уга аласыздар, дагы комментарийиңизди жазып койгула. YouTube'дан көрсөңөр лайк, шер, подписка да койчу эле. Ушундай. Жакшы туруңуздар. Сак саламатта калыңдар.